Садыр Нуркожоевич, 2 апрелде сиз коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койгондугуңуз тууралуу социалдык тармактагы баракчаңызда билдиргенсиз. Анда 30 жылдан бери иштеп келе жатышкан өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталчу эмес, эч кимге отчет беришчү эмес деген билдирүүңүзгө өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү сын пикирлерин айтышууда. Негизинен алар баардык эле каттоодон өткөнүн жана тийиштүү отчетторду берип келишкенин айтып, сизди маалыматтарды бурмалады деп айыпташууда. Ушуга комментарий берип койсоңуз. Маалыматтарды бурмалагандар дал ушул өкмөттүк эмес уюмдардын айрым өкүлдөрү өздөрү болууда. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган долбоор бир нече ай талкууда болду. Ошондо бул мыйзамды кабыл алуунун башкы максаттарынын бири буга чейин иштеп келген өкмөттүк эмес уюмдардын чет өлкөдөн каржылагандарын кайра каттоодон өткөрүп, аларга чет өлкөлүк өкүл деген макамды берүү экени айтылды. Ошондой эле сырттан алган каражатты конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканын мамлекет билиши керек деп айтылды. Менин соц тармактагы сөзүм ушунун алкагында айтылды. Анын өкмөттүк эмес уюмдардын баардыгы эле эң сонун түшүнүштү. Анан кычыктанып биз катталганбыз деп атышпайбы? Айтсынчы, кимиси чет өлкөлүк өкүл деп катталыптыр. Эч кимиси антип катталган жок да. Мен ошону айттым. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 25 миңдей өкмөттүк эмес уюм катталган болсо, анын 2 миңдей чет элдик донорлордун каражаттары жана алардын катышуусу менен иш алып барат экен. Ошолор кайра каттоодон өтүшөт. Чет элдик өкүлдөр боюнча өзүнчө реестр болот. Болгону эле ошол. Бүгүнкү күнгө чейин кандай иштеп келсе, ошондой эле иштей беришет. Эч кандай куугунтук болбойт деп кепилдик берем дедим. Дагы кайталайм, биз аларды куугунтуктайлы деген жерибиз жок. Болгону ачык болсун деп атабыз. Эл билсин деп атабыз. Кимиси чет өлкөлөрдөн каржыланып атканын, ошондой эле уставында эмнелерди көрсөтсө, ошолор боюнча иш алып барсын деп атабыз. Мунун эмнеси жаман? Ачыктык болсун дегенди мамлекет алардын акчасына көз артууда деп түшүнбөш керек. Башка өлкөлөрдөн грант алып алса, алардын акчасын аяп эмне кылабыз? Миллиондоп эмес, миллиардтап алсын. Болгону ошонун максаттуулугун билели деп атабыз. Эшек жайлоо десем бир тобу катуу чечалашыптыр. Миллиондогон каражаттар өлкөгө кирип, анан кандай максатта сарпталып жатканын көрө албасак, бул эшек жайлоо эмей, анан эмне? Ошол акчалардын бир бөлүгү ички иштерибизге кийлигишип кетпесин деген эле ой. Саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулсун же жаңы партияларды ачып алып, иш алып бара берсин. Эч ким кой дебейт. Мыйзам кабыл алынды, жаңы эрежеге баш ийип иштеш керек. Бул өкмөттүк эмес уюмдар үчүн кыйынчылык жаратпайт. Так эле ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө, болгондо да өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү бизге үлгү кылып айтып жүргөн батыштын мамлекеттеринде бар экенин мен эле эмес, абройлуу эле эксперттер айтып атышат. Аларга да ишенбесе интернеттен издеп карап көрүшсүн. Акыркы убакта актуалдуу болуп турган башка бир тема жолдорубуздун акыбалына байланыштуу болууда. Соц тармакта айрым жолдордогу асфальт кар менен кошо ээрип кеткенин айтышып, транспорт министрлиги начар иштеп жатат деп айыпташууда. Чын эле жолдордун сапатсыз курулушуна эмне себеп болууда? Жетиштүү көзөмөл жок болуп жатабы же жакшы адистер жокпу? Ооба, жолдордун акыбалына карата транспорт министрлигинин дарегине карата нааразы болгон пикирлерди көрүп атам. Анын ичинде Бишкектин көчөлөрүндөгү жолдордун начардыгы да айтылууда. Анан министрлик салган жолдордун сапаты начар болуп, тез эле жарыктан чыга баштаганына көңүл бургандар болууда. Бул дагы туура. Бирок бул жерде коомчулукка түшүндүрө кете турган жагдайлар да бар. Мисалы 30 жыл бою жасоо багытында транспорт министрлиги кандай иштеп келген? Алар мисалы 100 километр жолго асфальт төшөш керек болсо, жеке компанияларды чакырып туруп, аткарыла турган иштердин баасын бычып, ошол акчанын 10%-ын бизге бересиң деп, жеке компанияларга берип коюшчу. Албетте 10% акчаны бизге дегенде министрлик эмес, жеке өздөрүнүн чөнтөгүнө алышчу. Анан жеке компаниялар жолдорду салып бүткөн соң, эксплуатацияга алардан дагы бир сыйыр акча алып келишкен. Биз бийликке келгенден кийин бардык тармактарды ревизия кылдык, текшердик. Ушундай чириген системаны көргөн соң, аны талкалап мамлекеттин пайдасы үчүн иштей турганын курууга кириштик. Ал үчүн жолдорду жеке компаниялар эмес, транспорт министрлиги өзү салсын дедик. Өздөрү салайын дешсе, жаратылуу техникасы жок экен. Акыркы 3 жылда жолдорду курууга жана оңдоого 700дөн ашык техника сатып алуу пландалып, 2022-2023 жылдары жалпысынан 297 техника өлкөгө жеткирилип, аймактарга бөлүнүп берилди. Дагы алабыз, быйыл дагы 453 жаңы техниканын келиши күтүлүүдө. Техникалык базасын чыңдап, жол сала турган адистерди таап, ишти жолго койгуча бир топ убакыт кетти. Анткени жол салган мамлекеттик компаниялар жок болгондуктан, мыкты адистердин бардыгы ар кайсыл жака кетип калышканда. Былтыр гана өзүбүздүн күчүбүз менен жолдорду масштабтуу салууга киришишти. Анда деле адистердин тартыштыгынан мөөнөтүндө бүтүрүш үчүн салына турган жолдордун бир аз бөлүгүн жеке компанияларга берүүгө аргасыз болушууда. Ошого карабай жыйынтык жылыштар бар.
Кыргызстанда жалпы 34 000 чакырым унаа жолу бар болсо, анын 19 000 чакырымга жакыны Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансында. Эл аралык, мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги жолдорду оңдоо, кармоо жана асфальт төшөө иштери министрликтин түздөн-түз милдети. 2023 жылы 621 чакырымда асфальттоо каралып, иш ыргагын ыкчамдатуу менен 673 чакырымдан ашык жол жасалды. Асфальт бетон заводдор облустарга орнотулду. Алдыда 7 дубанда тең мындай заводдордун ачылышына аракеттер көрүлүүдө. Өзүңөр санап көрсөңөр, 2021 жылы 234,4 чакырым, 2022 жылы 488,6 чакырым жолго асфальт жаткырылган. Ал эми 2023 жылы республика боюнча 673 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлүп, план ашыгы менен аткарылды. Мындан тышкары жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун оңдоо жана салууда негизги курулуш материалы болгон бетон былтыртан тарта өлкөгө ортомчусуз, ыңгайлуу баада өндүрүүчүлөрдөн түз алынып келинүүдө. Асфальт төшөөгө бөлүнчү каражатты көбөйткөн жокпуз. Бул жогоруда айткандай, жолдорду өзгөчө үз менен сала баштагандын акыбети. Албетте, сапаты жагынан бир аз кемчиликтер болууда. Көч бара-бара түзүлөт дегендей, транспортчыларыбыз сапатка чыга баштайт. 3-5 жыл керектелет менимче. Жеке компанияларга карата көз карандылыкты жоюу жана өзгөлтүксүз өз убагында камсыз кылуу максатында 2023 жылдын мартынан тарта министрлик жол белгилерин өзү чыгара баштады. Бишкекте деле ушул сыяктуу көрүнүш. Мисалы, былтыр Ордо каладагы 18 көчөдө капиталдык оңдоо керек болсо, бул көлөмдү Бишкек асфальт сервис өзү өз мүнөтүндө аткара албасынан көзү жетип, кошумча 15 жеке компанияга көчөдөгү ремонт иштерин бөлүштүрүп бериптир. Алардын 6-осунун жасаган иштеринде кемчиликтер табылып, азыр кайра өз каражатына оңдошот. Ошондой эле алар кара тизмеге кирип, экинчи мындай иштерге жолотулбайт.